Бул негизги маселелердин бири болгон мамлекетибиздеги жанагы притондорду, ошол притондо кармаган адамдар боюнча, ошолорду жайылткандар боюнча, ошолордун услугасынан пайдалангандар боюнча чараларды колдонуу маселеси алдыга коюлган. Мына ошол маселелер дагы чечилип келе жатат. Бирок өтө оор чечилип атат. Ачык айтыш керек, оор чечилип атат. Мына жакында эле 2 күн болду. Ошол айткан биздин тапшырмаларды аткарбаган негизинде чаралар колдонула баштады. Бишкектин 1-май районунда мына Кулиев көчөсүн билесиздер. Акыркы 30 жылдан бери Кулиев көчөсүн билбеген адам калбады. Ошол жердеги баягы притондор боюнча. Ошолорду канча аракет кылса да жок кыла алышпады. Бирок биз жок кылдык. Но бирок кече жакында ошо Кулиевден дагы бир притон алып чыгышты. Ошонун контролдо болгондугу үчүн мына бүгүнкү күндө милиция начальник иштен алынды. Ондогон ошо милициянын кызматкерлери жазаларын тартышты. 1-май райондук администрациянын аким жумуштан алынды. Мэриянын бир нече кызматкерлери жумуштан алынды. Биздин ошол жердеги Бишкек шаарында иштеген 1-май районунда иштеген биздин бөлүмдүн кызматкерлери наказаниелерин алышты. Мындан ары да ушундай болот. Ошондуктан Чүй облустун тегерегинде дагы бир жолу силерге айтып кетейин. Урматтуу кызматкерлер, ушул тапшырманы толук аткаргыла. Ушул тапшырманы аткаруу боюнча иш пландарыңарды жүргүзгүлө, аны солгундатпагыла. Милиция менен биргеликте маалыматтарды топтоп, милицияга берип, чараларды колдонуп, жергиликтүү бийлик органдары менен кошо ушул жумуштарды аткаргыла. Биз притондору жок жашасак деле турмушубуз оңолот. Кээ бирлери айтып атат, ал байкуштар эми кайда барат, кайдан акча табат деп. Обязательно ошол коомду бузуп, келечекти бузуп, мамлекетибиздин келечегини талкалап туруп акча табыш керекпи? Мына ушундуктан ушул маселеге өтө чоң көңүлүңүздү буруңуздар.